киши мамлекеттик жумушта жасагенге болобу. Мисалы дипломат болууга болот. Индиядагы Бактыгүл дегенибиз Индияда аял депутат. Неме посол биздики. Дилде ханым деген Истанбулда консул болчу илгери. Отунбаева мынакей дипломаттардын чоң апасы болуп калды. Каяктардын баарын иштеп, ал эми президент дагы болуп кетти. Болот иштесе. Бирок аял киши президент болгонго болбойт, андан башка иштерге боло берет. Аял киши президент болгонго шарият жол бербейт. Андан башка иштин баардыгына боло берет. Жүрөгү жумшак болот экен да канча-мынча жанагыда хулигандарды кое берет экен да алар ошон үчүн болбойт аларга. Аял кишилер жүрөгү жумшак болот. Чакыруу болуп калганда намахрам эркектерди да укөлдөгөнгө туура келип калат. Ошол ишинди иштегенге болобу дейт. Эми бирөөнү укөлдөш керек да. Аны укөлдөгөндө көчүгүнүн баарын ачып алып текшерип укөлдөбөй, ошо керек жерин ачып укөлдөсүн да. Анан колу менен кармап сулагылап массаж кылып бербей, колун тийгизбей бир сайсын, никелин сайгандай кылып. Анан жанында бирөө жарым турсун. Сайгандан муну баса калбасын бирөө келип. Ошондой шарттар менен. Арча Бешиктеги медресени бүткөн кыздар мед училищада окуса болобу? Албетте окуса болот. Кээ бир молдекелер кыздарды окутпагыла дейт, бирок өздөрүнүн аялдар ооруп калганда аял доктор бар бекен деп издеп калат. Анан аял докторду өзүңөр кыздыңар окутпасаңар, бул Жебрейил периште аяктагы кыздарды алып келип, же болбосо бейиштеги хур кыздарды алып келип бизге медсестра кылып бербейт. Ошон үчүн мусулман үммөтү колунан келишинче кыздарыбызды докторлукка, медсестралыкка, ошондой эле муну кыздарды окута турган мугалимдикке, балдардын тарбиячылыгына, ашпоздукка, кийим тиге турган атайын кесиптерге кыздарды окутушубуз керек. Анткени көптөр кыздарга билим бербей коюп, ошонун натыйжасында кыздарыбыз билимсиз болуп калып, анан мусулман аял заты барган учурда чоочун эркектерге денесин ачып көрсөткөнгө кээ бир учурларда туура келип турат. Ошондуктан колуңуздан келишинче медресени окуп, ошол эле учурда ыйманы менен, жоолугу менен атайын медицина окуучуда окуган бул талапка ылайыктуу, шариатка туура келген эң жакшы кесип деп айтар элем мен. Аял киши милиция кызматкери болуп иштегени күнөө эмеспи? Жок, күнөө эмес. Анткени аял кылмышкерлер келгенде аялдар караш керек болот да. Бирок түнү менен салпактап кетип калганы болбойт. Аялдар ошол күндүз иштеп же дежурга тура турган болсо, эркек аралашып кетпей турган жер болуш керек, урматтуу бир тууганым. Анткени аял кылмышкерлер бар, күнөөсү бар, күнөөсү жок бар, ар кандай аялдар бар. Ошол эркектердин колунда калып калбаш керек. Аялдарды аялдар гана караш керек. Эки мал намаз окуйм. Офисте иштеген себебинен жоолук салынганга болбойт дейт. Офисте эмес, мына илгери Бабанов премьер-министр убагында барсам, ошол секретарша кыз жоолукчан экен, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн сен айткан сөзүн таптыкыр болбойт. Иман фондунда мынакей пресс катчысы мисалы жоолукчан эле кыз, сенин жоолугуң сен илимиңе эч кандай зыянын тийгизбейт. Ошол себептен ошол фирмада иштеген болсоң, ошол жерден деле жоолук салынсаң боло берет. Бирок ошол жоолукту мындай бир тартиби менен салынып, мындай бир жакшынакай кылып, ошол шартта жашап аткан болсоң, шарттарды бир этикет сактала турган болуш керек. Анан бир жолу жанагыдай бир адамдар бар, жанагы тыйын сурап жүргөн лөллөрдөй болуп кийинип алгандар бар. Жок, урматтуу бир тууганым, ар жердин өзүнүн тартиби, салты, салтанаты бар. Ошого карап моюнсунуп жашаш керек, бирок шариаттын дагы тартиби бузулбаш керек. Жоолук эже сиңдилерибизди көп жерден жумушка кабыл алышпайт, жардам бере аласыздарбы дейт. Жардамыңызды бар, эгерде жумушка алып сотко берсе болот. Мен бир күн кызым школда окуйт. Кызыл жолу салып школга кетип аттыр, келсем, жумуштан келсем. Ачымай абай келди. Анан эмнеге сен ушинтип салынып атасың школга, эртең эжекелер айтса мен кантип жооп берем десем, эчтеке дебей айтат дейт. Бир күн дебейт, эки күн, үчүнчү күн айтат сага. Аларсаң ак жолу салынсаң макул дейт. Ал чоң кызыл жолу салынып жашанып алыптыр. Анан эмнеге десем, ушундай жакшы көрүнөт. Мен айттым, жок, апасын айтып, кайрак жолу өзүм өткөздүм. Жумушка барганда жумуштун тартибин, этикетин сактаныш керек. Ошоко барган кыздарыбыз кеде школга барганда кызыл таз жолдор салынып алат, ал туура эмес. Школга ак жолу салынып барыш керек, кара дагы салынбайт. Ошондо көзгө өз учурабайт. Анан чылтырак стоптор бар, илгери бала кезде велосипед тепкенде кадаган стоптор болот. Ошондон бияктарга кадап алып барасың ишемеге жумушка. Анан сени жаман көрөт. Ал туура кылып атат сени. Ошого жумуштун тартибин сакташ керек. Анан ошого болбой эле кылып берсе, анда сотко бериш керек. Сот сен тарапта болот иншалла. Жоолук кийген аялды гос жумушка албайт, ошону тууралуу закон оңдосоңор болобу дейт. Депутат кылып койсоңор оңдой берет иншалла. Президент
президентке кандидатураңызды өзүңөр койсоңуз биздин элге жакшы болот эле дейт. Рахмат. Ар бир шаарларга аял заты үчүн деп кичинекей намазканалардан ачып берсеңиздер болобу? Себеби биз студенттер кээде үй дагы алыс болгондуктан намазды кайда окуурду билбей калабыз. Bir жерден дарат алыш дагы оор, жолук чечиш керек, чыканакка чейин жуунуда көп тоскоолдуктар болот. Мындай абалда кыжаалат болгон эже-сиңдилер бар болсо керек, бар. Биз өзүбүздүн мечитке дагы ушундай сунуш келди. Биз мечит алганда аялдардын бөлүмүн ойлоптук, анткени үйлөр жок, аялдар келбесе керек десек, ошол жерде мечиттин жанында жумуш бар экен, мечит бар болгон жумушка кирдим, келсем сиздин мечит аялдардын бөлүмү жок экен деп мага айтышты. Азыр атайын бир терезени бузуп, эшик кылып, аялдарга кире турган кылып, дараткана кылып бөлүп атабыз. Ошон үчүн пайгамбар буган аялдар мечитке барышкан, биз ошол мен казыга айтам, казыгенин орун басар турат. Ошол мечиттерге, ошол аялдарга бөлүм мүмкүнчүлүгүн караш керек. Дарат ала турган жери, намаз окуп турган жери. Алар көптөр чоң орун кереги жок, бир өздөрүнчө келип намазын окуп, даратын алып кайра кете бере турган болуш керек иншалла. Уламалар кийинде карап чыгат булар иншалла. Буйрук беребиз бардыгына.